Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрөрмандар, TikTok көрөрмандар. Ошондой эле автоэлектрониканы жаңы баштап аткандар, жаңы кадам таштап аткандар. Бүгүн сиздерге автоунаадагы сигнал жөнүндө кыскача айтып берүүнү чечтим. Анткени кээ бир студенттер бар же кээ бир адамдар бар. Ошол автоэлектроника жөнүндө кыргызчасын издеп таба албагандар бар. Мен өзүм коллежде окуп жүргөндө ошол автоэлектрик жөнүндөгү кыргызча маалыматтарга аябай суусаганмын. Анткени мен ал кездерде чынын айтканда орусча жакшы билчү эмесмин. Азыр мен өзүмдү деле эң күчтүү электрик деп эсептебейм. Аракет кылсак баары болот буюрса. Бул жакта схемада ошондой көрсөтүлгөн. Мисалы ар бир автоунаада аккумулятор бар. Ошол аккумулятордун минус корпуска кадалат. Плюсу келет да блок предохранительге келет. Блок предохранительден релеге келет. Бул жакта бир нерсени адашыппыз. Бул 85 контакт минус болуш керек негизи. Минус. Предохранительден чыгып реленин 87 контагына келет. 85 минуста болот. 86 бул ошол биз баскан сигнал, рулдагы сигналга келет. Качан бул жакта рулду басканда бул кошулат да, бул жактан плюс келип, экөөнү кошууга шарт түзүп берет. 30 контакттан чыккан плюс релден чыгып туруп сигналга келет. Сигналдын минустары бул эмеге кадалат. Мисалы корпуска кадалат. Автоунаадагы мисалы автоунаа болсо, ошо бул аккумулятордун массасы корпуска катыгандан кийин корпустан связь пайда болуп, бул жактарда деле минус болушу керек. Ошол себептен минуска катырылат. Ал эми бул жөнүндө мен балким адашып айткандырмын, балким туура эмес айткандырмын, балким туура айткандырмын. Ал жагына комментарийде жазып коесуздар. Каналга катталган болбосоңуздар катталып коюңуздар. Сиздерге көп күнүгө болбосо деле кээде видео чыгарып турам ушундай. Бул максатым жеке YouTube'дан акча табуу эмес, же башка эмес, же пиар үчүн эмес. Эгер пиар үчүн болгондо мен өзүмдүн жүзүмдү кошо тартмакмын. Бирөөлөргө пайда берет иншаллах деген үмүттөбүз.